Кудайдын чакырыгы 21 август. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Элчи Павылдын римдиктерге жазган каты. Адам дайыма өзү менен өзү диалогдо болот. Ал дайыма оюнда бирөө менен же өзү менен сүйлөшүп турат. Психологдор муну ички диалог деп аташат. Ал диалогдор позитивдүү жана негативдүү болот. А биз ишенүүчүлөр ичибизден дайыма Кудай менен сүйлөшүп, аны менен кеңешип турабыз. Бул жакшы. Атайын убакыт бөлүп, аркабыздан эшикти жаап, сыйынгандан тышкары дагы Кудай менен үзгүлтүксүз бир толкунда болгонду үйрөнүп алсак. Бир нерсе кылаарда дароо ошол жерден чече калыш керек болгон бир чечим алдында турганда, бир жака барарда Кудайга тапшырып кеңешип туруу. Муну үзгүлтүксүз байланышта болуу деп койсок болот. Бул аябай жакшы адат. Балдарыбызга дагы ичиндеги диалогту позитивдүү нукка салганга жардам берүүбүз керек. Ар кандай негативдүү ойлор келгенде, адамдарды соттоо келгенде Кудайдан жардам сурап, жаман ойлорду жакшы ойлорго алмаштырып туруу маанилүү. Башында аябай оор, бирок бара-бара машыга берип, бул нерсе адатка айланып калса, жашоодогу көп каталардын алдын ала алабыз.